Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруу максатында Балыкчы шаарына караштуу Көкмойнок 1 жана 2 калктуу конуштарында айылдык клубдардын эмеректерин жаңылоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Биз тараптан ошо көрктөндүрүү максатында ошо айылдык клубдун алдына ушундай брусчатка төшөө иштери жүргүзүлдү. Кудай буюрса жакын арада ошо жыйынтыкталып ошол иштерди өткөрүп беришет. Андан сырткары ошо айылдык клубдун өзүнүн дааратканасы жок болгондуктан 2 кишилик даараткана ушул айылдык клубдун артына салынып жатат. Жалпы жонунан ошо брусчатка төшөө жана даараткана салуу иштеринде жалпы жонунан 729 000 сомго иштер аткарылды. Көрүүчүлөр отурчу креслолор алынып берилди. Толугу менен керектүү эмеректимер алып берилди. Гримердин столдор алып берилди. Киши бою менен тең болгон күзгүлөр алып берилди. Жалпы башкача айтканда ошо айылдык клубка эмне керек болсо ошол бүт эмеректер алып берилип, ушул жерге керектүү музыкалык аппаратура толугу менен алып берилип, бүгүнкү күндө ошо айылдык клуб ишке берүүгө жакын арада даяр болуп калат. Айылдык клубдар буга чейин толук ремонттон өткөн. Учурда жергиликтүү бюджеттен Көкмойнок 2 калктуу конушуна 1 700 000 сомдон ашык каражат бөлүнүп, клубдардын материалдык базасын чыңдоо үчүн ички жана сырткы жасалгасы оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул процесс клубдардын ишин жакшыртууга, тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган. Клубдун курулганы айыл үчүн өтө жакшы. Көп нерселер жазалып атат. Ушу Балыкчы шаарына кошулгандан бери ошо жакшы иштер алып барылып атат. Буюрса мындан ары да көп нерселер жазалат деген үмүттөбүз. Жакшы буюрса. Ошо Балыкчыга кошулганыбыздан бери кичине мындай өзгөрүүлөр болуп атат да чындап эле. Мындан ары маданият жагында өнүктүрүп, көп нерселер келет эле да бу жерге, маданият жагына дагы. Айыл элдерге да, балдарга да көп нерселер коюлуп эметилет эле. Калктуу конуштардын тургундары айылдык клубка болгон колдоону кубаныч менен кабыл алышууда. Мурдагы учурда айрым иш-чараларды өткөрүүдө көрүүчүлөргө орундар жетишсиз болуп, көпчүлүк адамдар туруп көрүүгө мажбур болушкан. Эми жаңыланган клубдарда бардык тургундар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Бул АТР алкагында президенттин жарлыгы менен кошулганбыз. Ошуга эки айылдын эли толук кандуу киргенибизге элдер эметип, мукташтыктарыбыз чечилип көп иштер кылынып атат. Балыкчы шаарына кошулгандан кийин эми шаардык болуп калдык да. Көп иштерибиз алдыга жылып атат. Бул муниципалдык ишканалар, техникалар Балыкчы шаарына көп экен. Ошол техникалар менен көп иштерди кылып алып атабыз. Арыктарыбызды тазалатабыз, каналдарды, көчөлөрүбүздү түзөө иштерине көп эле өзгөрүүлөр болуп атат да Балыкчы шаарына кошулганыбыз. Быйылкы жылы 2 миллион менен тендерге ушул клубубуздун көрктөндүрүү благоустройствосын киргизгенбиз. Тендерге бергенбиз. Тендерден 1 миллион 985 000 сом менен утуп алышты. Ошол фирма азыр жасап атат. Азыр толук бүтө элек. Азыр бул жерде арчаларды тикти, брусчаткаларды койду. Андан тышкары бизде бул жерге клубубузга атмостик жасаш керек болчу. Атмостиги калды. Анан тепкичтерин жасаш керек. Анан 2 террасабыз бар, аны жасаш керек. Анан бир кабинетти жасап беришмек. Кабинеттин материалдарын алып келип, толук кандуу баары жакшы жасап атышат. Андан тышкары бул үстүнө слив, суу көчү слив жасалмак, алда жасалмак. Жасайт буюрса, анан скамейкаларды койду 10 штук. Освещенияларды, жарыктандыруусун баарын коюп, мына бүгүнкү күндө арчаларды тигип, эртең буюрса бул черноземдерди алып келип төксө, иш толук кандуу болуп атат бул жерде. Андан тышкары суу киргиздик бул жерге. Ушул жашылдандырганда гүл бактарактары сугарып турганга мына койсасын коюп сууларды киргизди. Буюрса иш алдыга жылып атат. Учурда жергиликтүү бийлик Балыкчы шаарына караштуу аймактардагы көйгөйлөрдү көзөмөлгө алып, аларды ыкчам чечүү аракеттерин көрүүдө. Айылдык клубдардын жаңылануу процессине катышуу аркылуу жергиликтүү коомчулукту бириктирип, маданий иш-чараларды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул жаңылануу процесси айылдык клубдардын маанисин арттырып, калкка маданий кызматтарды көрсөтүүдө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Айылдык клубдар бул жергиликтүү коомчулуктун маданий жана социалдык жашоосунун борбору болуп саналат. Ошондуктан алардын жаңыланган эмеректери жана инфраструктурасы тургундардын жашоосун жакшыртууга чоң салым кошот.